Устаз айтат экен шагирттерине чогултуп, эми мурда шагирттерге 30 жыл, 10 жыл бардык предметтерден сабак берген. Ал мисалы үчүн алгебрадан башка, геометриядан башка, бардык предметтерден башка сабактар, фикhtан, акыйдадан башка устаздар сабак бергендей. Мурда бир медреседе окугам, ошол жагы жакшы болгон. Бир медреседе фикри чачыраган эмес, зейни чачыраган эмес, бир жерде окуйт, бир жерде жатакана, бир жерде тамак жейт, ошол нерсе жакшы экен да негизи. Чындыгында. Устазы шагирттерине айтат экен, атаңар эмне кесип кылыптыр? Медресе бүткөндөн кийин атаңар эмне кесип кылыптыр? Ошо кесипти ээлегиле, ошол кесипти кылгыла, жана ошол кесипте таква болгула. Багыңар ачылат, бактылуу болосуңар. Ошол атаңардын кесибин ээлеп, ошол иште таква болгула деп устазы буйрук берет. Бул жигит дагы биздин баш каарманыбыз, бул жигит дагы үйүнө келет. Үйүнө келип апасынан атам эмне иш кылган? Биринчи суроону ушуну коет. Апасы дагы балам атаң өтүп кеткен, рахматтылык жай жанатта болсун, эми эмне кыласың, артын козгоп, ишин эмне кыласың, өзүң кызыккан кесипти кыла бер десе, жок апа, мен атамдын кесибин билишим керек, ошол ишти кылам. Сен эгер билгенде ал айтпайт эле устазың. Атаң кандай иш кылганын билгенде айтпайт эле. Жок, мен атам кесип. Атаң ууру болгон дейт. Атаң ууру болгон. Ар кимден уурдап, ар нерсени алып чыгып сатып, ошентип тиричилик кылган. Бул жигит таква да эми. Устаздын айтканын кылыш керек. Устаздын сөзү сөз. Ал жака басат, бул жака басат, кедейлердин үйүнө урулукка түшө албайт, себеби эчтеке жок. Бул жака басат, ал жака басат, айтор бас бир байдын үйүнө түшүп калат. Ошол байдыгына кирейин анда деп, байдын үйүнө кирип, урулук кылышты кылайын деп, ар нерсени тыштı баштайт. Ага чейин жол жорукты үйрөтөт, кулуп бузганды, кандай күндүн кайсы учурунда урулук кылыш керек, күлүчтү кандай айна салыш керек, кантип чип менен ачса болот, айтор бардыгын жолдорун чиптегенде бүгүнкү немеге заманга мисалдарды келтирип коюп жатам. Жумуртадан кырыз дегендер көп да, айтор түшүнүштү каалабагандар, акмактар дагы чыгат да. Урулуктун бардык сырларын үйрөтүп баягы байдын үйүнө кирет. Байдын үйүндө урулук кылайын деп ар нерсени тытып жүрүп, бул бай экен. Караса, байлыгы өтө күчтүү. Байлык тууралуу документтери чогултулган сандыкка көз түшүп калат. Анан баягы документтери, кагаздарды, иш кагаздарын алып эсептеп караса, 6 жылдан бери зекет берилген экен. 6 жылдык зекетти эсептейт дагы, ага чейин таң атып кетет. Багымдатка азан чакырылды, эшикке чыгып дарат алып, эми таква да, таква уруу. Устаз айткандай таква уруу болуш керек эми бул. Эшикке чыгып дарат алайын деп дарат алып жатса, бир учурда азандын үнүндөн, эшиктеги үндөрдөн үйдүн кожоюнда койгон билет экен. Кожоюна чыкса, бирөө дарат алып жүрөт, кыжалат болот, бир жагынан сыгылат, ойлонот. Баягы уруу жигит дагы чакырып баягыны дарат ал дейт экен. Баягы корккондон байкош урууларда эми башка болот, арыжа болот, бычак болот, ар кандай ойлор келип баягы дарат алат. Үйүңө кир дейт экен. Үйгө кирип намаз оку деп алдыга имамчылыкка чыгарып намаз окутпайт экен. Баягы колдору, буттары титирип, Кудайдан эмес уурдан коркуп өтө каттуу берилип намаз окуп, балким ушул акыркы саждан болушу мүмкүн деп корккондон намаз окуйт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Намаз бүткөндөн кийин сиз 6 жылдан бери зекет бербейт экенсиз. Баягы дагы кызыгып, улум сен кимсиң дейт. Мен урумун дейт. 6 жылдан бери зекет бериле экенсиз, мындай иштерди кылат экенсиз, мына кагаздарыңыз 6 жылдан бери зекет берилек, мынча сом болот зекетиңиз, ушуну бериңиз. Кедейлерге, мискиндерге таратып бериңиз дейт. Баягы жигит чыгып кетет. Чыгып кетип жаткан учурда баягы дагы токтотуп, улум токтогун дейт. Сенин таквалыгыңа көзүм артты. Шашпай турсаң бир суранычым, өтүнүчүм бар сага деп. Бир кызым бар, кызым бар, ошого үйлөнбөйсүңбү? Деп өзүнүн талабын, суранычын айтат. Баягыдан ошол учурда таква уруубуз өзүнүн акылынан айнып калбасын, кетип калбасын, бошокпасын деп кызын дагы ойготуп, кызы менен жолуктуруп, кызга дагы жогот, жигитке болот, кыз жогот, айтор ошентип эле ошол жерден Кудай Таала бактысын берип коет. Келгенден кийин күйөө бала кылып алды, өзүгө жардамчы кылып алды, өзүгө эсепчи кылып алды, ишчи кылып алды, айтор бир орунда бардык нерсеге бакытка жетти бул жигит.
таква уру жигит. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман туган, биз ар бир ишибизде Кудайдан коркуп таква болсок, ал иштен бизди Аллах аманатчылыкта, эсенчиликте чыгарат. Бул деген урул кыл деген эмес. Ар бир жакшы ак эмгегибизде Аллахтан корксок, кейде кылып жаткан ак ишибизге арамада аралашып калышы мүмкүн. Кейде жакшыраак бийликке отуруп калсак, жакшыраак креслого отуруп калсак, келип параны таштап, алып акчаны таштап, мындай кылып койбойсуңбу деп кейде приказ келип калат. Ошол учурда өзүбүздү токтотуп калышыбыз керек. Чындыгында карасаңыз, бул уруну Аллах кандай аман эсенчиликте чыгарды да, кандай баягы жерден сактап чыгарды. Өзүнө жумуш дагы болду, жубайлуу дагы болду, байлык, бийлик бардыгы болду. Бардык нерсеге жетти. Бул кайнатасы дагы күөлүү болду, эсептүү болду, айтор бардык жагынан жакшы жигитке ээ болду. Ошондой экен, урматтуу мусулман тугандар, Аллахтан коркуп, ар бир ишибизде Кудайдан корколу.